Bilal Food tesisatı машканасынын жетекчилери et азыктары өндүрүлүп, тооктор багылып, ушул жерден союлуп, сиздерге кандай жол менен адал азыктар жетип жатканын көрөсүздөр. Тооктун этинде көп маселе болуп аткан үчүн биз ушу биринчи тоок боюнабызды, кантип тоок багабыз ушуларды көрсөтүшкө туура келет. Классика мини шаурма. Классика мини шаурма. Кана келсеңиздер жакыныраак. Этинин дагымы башкача экен да. Assalamu alaikum урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Эсиңиздердеби туугандар? Биз мына ушул Бахадыр агабыз менен Чүй Павлова көчөсүндөгү Ош базардын жанындагы Bilal Food tesisатым ашканасын көрсөткөнбүз. Мындан туура 7-8 ай мурда. Мына ушул фастфуд ашканасы сиздерге өзүнүн кухнясын, санитариясын, адалдыгын, эт азыктарынын, кыскасы ошол жерде тамак ашка тийиштүү болгон бардык продукцияларын адал жол менен өзүбүз өндүрүштөн бери алып келебиз деп бизге сүйлөп берген. Азыр мына ушул сөздөргө далил катары мына ушул Bilal Food tesisатым ашканасынын жетекчилери Бахадыр мырза менен келип, өздөрүнүн бойнясына келип, тооктор, эт азыктары өндүрүлүп, тооктор багылып, ушул жерден союлуп, сиздерге кандай жол менен адал азыктар жетип жатканын көрөсүздөр. Туугандар, эң негизгиси биз жеп жаткан, ичип жаткан тамак аштардын адалдыгына көз жеткизүүбүз абзел. Анткени көптөгөн тамак аштар, ичимдик, суусундуктар, башка нерселердин сыртын, упаковкасын көрө турган болсоңуздар, халал деген эле жазуу бар. Биз ошону көрүп эле халал тамак аш жеп жатабыз деген максатта жүргөн болушубуз мүмкүн. Бирок биз чындыгында мындай факт жүзүндө тамак аштын даярдалышын, ошого тийиштүү болгон эт азыктарын, же болбосо мүмкүн бардык тамак аш азыктарыны адал жол менен өндүрүлөбү, же болбосо арам жол менен болуп калабы? Ал нерсеге эч бир кызыгуу жараткан деле жерибиз жок. Андыктан келиңиздер, адал тамак менен тамактанайлы. Бала чакабыз, үй бүлөбүз, бир туугандарыбыз, жакындарыбыз, деги эле бардык кыргыз элибиз, мусулман бир туугандарыбыз адал тамактан менен тамактансын ар дайым. Бүгүн ушул бойнида Бахадыр агабыз менен чогуу сиздерге маалымат беребиз. Ушул жерде жумурткадан тартып, тоок өстүрүлүп, жетилип, эт багытында Bilal Food'тун кухнясына барып, ал жерден даярдалып, сиздердин ашказанга жеткенге чейинки процессти мына ушул чыгарылышта көрөсүздөр. Биз менен бирге болуңуздар. Жакшы ой пикирлерди комментарийге жазып, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Бишкек шаарынан адал азык, адал тамак аш издесеңиздер, түзүнөн Чүй Павлова көчөсүнүн кесилишиндеги Bilal Food tesisатына кош келиңиздер. Ага, кандайсыз? Assalamu alaikum. Жакшы рахмат. Иштериңиз болуп атабы? Жакшы, Кудай рахмат. 7-8 ай мурда мына ушул кухнянын тазалыгын көрүпчү биз. Ушундай купулубуз толгон да. Чындыгында. Анан көптөгөн тамак аштануучу жайларга кирсең, эми акча түшө турган жагы залы болот да, отургучтарчы, стулдар. Клиент ошол жерге келет, ошол жерден тамактанып, ошол жерден акча таштайт да. Ошол жагын таза карайт дагы. Анан кухня тарабын карасаң, кээде мындай жеп аткан тамагың таштап чыгып кеткин келет да. Бирок мына ушул сиздердин кухняга киргенде, Bilal Food'та биздин көзүбүз жеткен нерсе, ал жердеги эң негизги санитария, тазалык. Анан тамак аштын таза даярдалганы, ошол жерде колдонулган идиш аяктар, башка шаймандардын баардыгынын күнүмдүгү күндөлүк тазаланып, жуулуп, санитариядан өтүп тургандыгы болгон да. Андан кийин ушу элдердин дагы бир оюнда, жүрөгүндө бир купулунда кандайдыр бир күмөн калып калбаш үчүн эми бүгүн мына ушул тооктон тартып бойнуда кандай жол менен союлат, адалбы, адал эмеспи, бисмилла айтылып союлабы, ошондон бери бардык процессти көрсөтүп бериңиз эми. Элдерге бир далил болсун, мекендештер менен бир саламдашып коюңуз. Bilal Food'тун кардарлары менен бир учурашып. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ошол биз дагы атайын сиздерди чакырып, ошол кандай жерден тамактанат, кайсы жерден союлат эттер, ошолорун ачык көрсөтүп коюуну туура көрүп, сиздерди чакырдык иншалла. Даярбыз. Кош келдик. Кош келиңиздер. Ана ушул Bilal Food'тун өзүнүн убойнуна келдик. Ушул жакта, мына жакта тооктор өстүрүлөт экен. Кана жүрүңүз, өзүңүз көрсөтүп бериңиз. Жүрүңүз. Так, мына сүрүлөбү? Ачылбайт экен, Май. Киребиз. Бисмилла. Охо. Ана. Мына ушул биздин тооктор, ушул жерде багабыз. Өзүңүздөрдүн ферма ушул экен. Көрдүңүздөрбү? Караңыздар, миңдеген тооктор бар экен, Мына. Булар качпайт же учпайт го. Карасаңыздар. Жөн эле. Ой,
Булар баягындай жаман томпок болот экен. Булар бройлер деген атайын ушул эт багытында багылган тооктар. Ушул жерден өзүбүз алып келип, өзүбүз бир күндүгүндө алып келебиз, анан өзүбүз багып, ушул жерден 55-60 күнгө чейин багабыз. Себеби биздин шаурмага бир аз чоңураак болуш үчүн атайын ушул жерден шаурма тез татым үчүн багылган тооктар бул жерде. Бүт баары. Мына бул тооктор канча күндүк? Булар азыр 45-50 күндүк болуп калды. Ушунча жашпы булар, а? Ооба, 45-50 күндүк болуп калды. Кудайым берип калса, бир 10-15 күндөн кийин булар да кайра. Биздин баягы жайдарлар 45-50 күндө кичине чөжө бойдон калат го. Булар тукум туубайбы, туубайбы? Жок, булар тукум туубайт. Атайын ушул эт багытында багылган тооктар атайын ушундай. Жумурткадан жөжө болуп чыккандан тартып ушул жерде 45 күн, 50 күн, 2 айдын тегерегинде багылып анан союлуп сиздерге кухняга барат экен да? Бизге бул жактан союлат, азыр союлуш бүт немелерин көрсөтөбүз, союлуп. Анан биздин шаурмага барат, ал жерден биз сөөгүдөн ажыратып, анан шаурма кошобуз. Эмне биз тооктун бойнасын көрсөтүштү туура көрдүк, себеби шаурманын 50% көбүрөөк немесини тооктун эти ээлейт. Ошон үчүн биз азыр тооктун этинде көп маселе болуп аткан үчүн биз ушу биринчи тоок бойнабызды, кантип тоок багабыз ушуларды көрсөтүшкө туура өзүбүз ушуну макулдап, анан сиздерди чакырып элге да бир көрсөтүп коелу дедик. Ооба. Азыр биздин коомчулукта, элибиздин ортосунда мына ушул шаурманын жанакы оролуп келет го, даяр болупчу. Отко какталып бышкандан кийин кесип алып даярдап адамдарга шаурма жасап берип атпайбы? Ошол келген эттерде болуп атат да. Көптөгөн суроо, сомнениянын бардыгы. Азыр ушул нерсени сиздерге ошол процесс кандай даярдалат? Бир шаурманын этинде канча пайыз тооктун эти, уйдун эти канча пайыз, ичинде перцалары, калемпир, башка дагы кошулмаларын бардыгын ушул агаларыбыз өздөрү колу менен жасайт. Булар оптом же башка жерден алып аткан жери жок. Мисалы көптөгөн биздин коомчулукта сөздөр жүрбөйбү? Жанакы мына шаурмага келген эттер жана убойныйдан малдардын калган баш этинен, ичеги чабагынан аралашат депчи, туурабы? Калла пайчанын этинен деп ушундай сөздөр коомчулукта өтө көп да. Анан сомнение болот да, эми кайсыл нерсе өзүң көзүң менен көрүп, ошол нерсенин адалдыгына көз жеткирмейинче, ал тамак ашты адал деп 100% айтуу деле кыйын. Туура. Ошондуктан сиздер бүгүнкү процессте толугу менен көрөсүздөр. Бул Бахадыр агабыз, мына ушул Билал Фудтун өзүнүн жетекчиси, ошол жерде иштеп бардык балдарды, кухнясын, таят азыктарын бардыгын адалдыгын көзөмөлдөгөн киши. Анда баштайлы. Жүрүңүздөр эми. Катар союлуп көрүп, ушулар өтүшүнү көрсөтөлү. Азыр канча тоок союбуз? Азыр бүгүн дем алыш күнү өзү. Сиздерди эки мурун чакырдык эле, бир аз убактыңыздар болбой, азыр дем алыш күнү болгондуктан, эми биз кандай союлат, кандай тазаланат, ошолоруна көрсөтөйлү. Бир ондон бешка. Жүрүңүздөр, бисмилла. Процессти мындай толугу менен көрсөтөйлү, чтобы мындай Билал Фудка келген кардарлар жанакы тамакты жеп жатканда ушунчалык бир шилекейин агызып, аппетит менен жеш керек да. Анткени адал экендигине 100% көзүнү жеткирип, туурабы? Ооба. Анан мен өзүм жаштыгымда мындай бир ситуация болгон да. Жаңылыктардан чыккан кайсы бир колбасанын ичинен чычкандын буту чыкты депчи. Жаңылыктарда чыккан. Эми жашсың да, мектепте окуйсуң, жаш боласың. Анан ошодон кийин мен качан гана колбаса жебейин, жанакы коркуп жеп калганмын да. Анан аппетитиң анча тартпай калган. Ошон үчүн болгону мына жердеги атал тамакка көз жеткирсе, келген кардарлардын бардыгы баягы Аллага шүгүр, мына ушул адалдыгына көзүн жеткирип кетсе, сиздерге деле, бизге деле жакшы. Мына келдик. Мына бул жер ушул процесс ушул жерде жүрөт экен. Бул жер ушул союла турган. Ооба. Тоок союла турган жерибиз ушул жер. Азыр союп көрсөтүп беребиз. Азыр байкелерибиз бар. Анда тоокторду союп көрсөтөйлү. Азыр туугандар, караңыздар, мына живой эле тоок менин колумда турат. Бир 3 килограммдын тегерегинде эт берет экен да ушул. Живой веси. 45-50 күн багылган тоок экен. Азыр мына бул жерде катарынан 10 тоокту салып ушул жерден колдо союп чыгат экен. Анан кээ бир мына ушундай убойный цехтерди көрсөңүздөр, же болбосо бир тоок фермаларды көрсөңүздөр, ал жерде миңдеген тоокту бутунан асып эле барып туруп лазерден өткөрүп ийет, же болбосо бир ток менен уруп бир нерсе кылат да. Ал эми адалдыкка бир аз жатпай калабы? Биз кандай болот? Алла, биз ушинтип эле бирден алып келип туруп эле. Ошентип салып, мына. Салып. Эч кандай токко да урулбайт, эч кандай сууга да салынбайт, эч кандай бир лентадан да өтпөйт. Ушинтип ар бирини бирден колдон чыгарасыз ушинтип. Колдо бычак менен, бычак менен ар бирин бирден. Бисмилlah. Bismillah, Allahu akbar.
Тугандар, негизи бизде YouTube'тун, Instagram'дын, TikTok'тун, мына ушул социалдык баракчалардын бардыгы эле канды тартканга тыюу салат. Ошондуктан сиздерге көрсөткүбүз келген жок. Бирок өз уксаңыздар болот, ар бир тоого. Бисмиллахи-Аллаху акбар. Мына 10 тоог ар бирине өз алдынча мына Бисмиллаху акбар деп ушул жерде өзүнүн дуасы менен алдамыш союлду. Азыр 10 тоог ушул жерден процесстен өтүп жатат. Бул жерде тооктордун толугу менен жаны чыккандан кийин анан экинчи этапка кайсы жакка өтөбүз? Азыр экинчи этап бул жактан сууга салабыз бир аз. Түгүнү жумшатыш үчүн. Немесин жүнүнү Жумшап болуш үчүн. бир аз паттарын неме кылып. Бунун дагы градусу бул 90-100 градус эмес. Бул дагы алымдардын немесинен чыгып, кеңешилип, 60 фатва берилип. Анткени көбүрөөк ысык сууга салса, ичиндеги нажас немес болуп, бузулуп калышы мүмкүн эт. Адал жагына да, тазалык жагына да бир аз жатпай калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз Азыр канча градус бул? азыр бул 60-65 градус. 60 канча? 65-66-н тегерегинде экен да. Мына анын градусу. Так. Кол күйбөй турган, Кол күйбөйт экен, кол күйбөйт. Мындай бир аз адамдын кожасына таасир этиши мүмкүн. А так мындай ыс деген чувство болбойт экен да тургандар. Көрдүңүздөрбү? Бул эми тооктун сырткы кожасына, сырткы ички органдарга жетпесе керек. Жок, ага жетпейт. Болгону эле бул бир аз ыңгайлуу болуш үчүн. Баягы парын эле жумшатып бериш үчүн, Жакшы. Ушул жерден өткөрүлөт экен. Анда тоокторду салайлы. Азыр бул жерде пардан чыккандан кийин, жылуу суудан бир аз териси жумшап чыккандан кийин, бул 3-чү этап экен, Бул 3-чү этап мына бул миксер. Карап коюңуздар. Миксердин ичине канча тоок салынат? Bunun içine 5 tavuktan ile salınır. 5 tavuktan jakşayla jakşı tazılanır. İbat tazılanır. Жеңелер өз бекер эле кыйналып жүргөн экен да. Өзү таптаза кылып чыгарып коет да мынакей. Көрүп коюңуздар туугандар, келиңиздер. Мына. Тооктор мынандай таптаза болуп чыгып калат экен да. 3-чү этапка келгенче. Ой. Мына. Жакыныраак келиңиздер туугандар, жакыныраак. Мына. Таптаза болуп чыкты. Болгону бир 4-5 туй калат экен. Муну ушул жерден 100% тазалоо процесси жүрөт экен да. Бул жактан мына калып кеткен немелерин алып, буту дагы, башы дагы ушул жерден алынат экен да. Бул жерден алынып, анан экинчи бул жакка берилет. Бияктан келди да. Тазаланып, буттары, баштары алынып, бул жактан уже ичеги чабак алынат экен да. Бул жактан ушул ичегилери алынып. Мына, жакыныраак келип көрүп коюңуздар. Жакынатып эле көрсөтүңүздөр. Ичеги чабагы кетти. Асты ичеги чабагы бардыгы тазаланды. Ичи полный тазаланып экен да. Кана бериңизчи. Мына. Таптаза. Грилге барганга даяр да. Грилде ушинтет да, туурабы? Ушуну эле алып барат, калемпирге маштап туруп эле тарс сайып туруп, зыңгылдатып грилди кылат да шилекей дагызды. Мына. Бул кетти бассейнге, бул жактан жуулуп, тазаланып, андан кийин түздөн түз ушул бойдон пакеттерге салынып. Пакетке салынып, вакуумда алып, морозильникке барат. Мына кетип көрдүңүздөрбү? Азыр эми тооктор союлуп, даярдалып, Билал Фудтун ашканасына кирди. Бул жак кухнясында буйруса ушул жерде баардык толук процесс ушул жерден өтөт. Таза жана адал тамактар. Анан эң негизгиси туугандар, биз мына ушул даярдоо жайына, заготовка жайына кирдик. Ушундай тазалыкты караңыздар, санитариясына көңүл буруңуздар. Баардык жагы жылтырап турат да. Сонун болупчу. Ашыкча заттар жок. Эң негизгиси таза санитария 100% каралыптыр. Кана бир көрсөтүңүз, жанакы эттер кандай болуп келет, тияктанчы. Жана биз барып союлуп келген эттер бул жака келет. Ушинтип ар бири өз-өзүнчө. Жанагы бир эле тоок мындай бир пакетке салынып келет экен да. Ар бирине маркировка коюлат, кайсы число күнү. Маркировкасы коюлат экен, мына союлган датасы күнү коюлуп турат. 02 так 11-2020. Бул бүгүн келгендер. Бүгүнкү. Бул жактан эмне морозилникке салганыбыз бул бир аз тоңуса, сөөгүнөн ажыратыш оңой болот. Сөөгүнөн эти оңойраак. Оңойраак болот, Жакшы. Андан кийин бул жактан мына балдарыбыз, ушул жактан мына эки балабыз. Ушул жерде сөөгүнөн ажыратылат экен да, эттер. Даяр болуп. Тооктун эттери ушул жерден ажыратылат. Этини өзүнчө,
Анан сөөгүнү өзүнчө башка бир пакетке салып, ушул жерден ажыратылат экен. Ал эми сиздер жей турган шаурмада сөөгү аралашпайт экен да, мындайча айтканда. Таза эт болот. Туурабы? Эң туура. Бу жерден чыккандан кийин кандай кыласыздар? Бул жактан чыккандан кийин кайра эле деле акырын азыр бул жакта месировкабыз бар, месировка жөнөтөбүз. Месировкадан тартат. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, бул жакта сөөктөр ажыратылып, сөөктөрүндө өзүнө кала турган кишилер бар. Жем даярдайт. Сөөктүн да кардарлары бар экен да. Өзүнүн кардарлары бар, өздөрү келип алып кетет. Жемге башка жакка кетет экен да. Немеден даярдап туруп. Бул жактан чыгат тооктун эти. Анан бул жакка чыгат. Кана, жүрүңүздөр. Келиңиздер. Ушул жерден аралашат экен да бул жерден. Ушул жактан аралашып, ушул жактан даярдалат. Ич май кошулуптур. Ич май. Тооктун эти, анын үстүндө уйдун эти окшойт, а? Уйдун эти да кошулат. Честоктор аралашып мына болуп чыгат экен да, э? Бул жактан. Бул жактан чыгып, честоктун жыты келди го. Андан кийин бул жакка кошулат. Бул жакта атайын аралаштырылат. Аралашып, даамы бири-бирине келиш үчүн. Бул баягы миксери да, баягы камырдай жуулуйт экен да. Камырдай жуулуйт. Бул жакка дагы жан кошулмалар, немелери бар, жанагы перец, приправа, башка нерселер. Даам кошо турган нерселерди коюп туруп, бул жактан чыгарып туруп. Даамы мындай айкалышы өзүнө келет экен да, сонун болуп. Аябай аралашып. Кана. Көрдүңүздөр туугандар, мына. Ушул месировкадан чыккандан кийин эле мына бул миксерге салынат экен дагы, баардык өзүнө кошула турган кошулмалары, перец, башка приправалардын баары ушул жерге салынат экен. Камырдай болуп жуурулуп даярдалып, готовый болот экен да. Бул чыгарып кандай кыласыздар дагы? Бул жактан пакеттерге салынат, пакеттен салып, анан кайра морозильниктен анан азыр дагы аны да көрсөтөбүз. Бул жакта дагы жасалат. Эмне биз мондай тооктун эти көбүрөөк бизде неме болуп калды, эл көп айтышы мүмкүн, тооктун эти менен жасалат депчи. Жок, негизги тооктун эти бир 60% кошула турган болсо, азыркы маселе тооктун этинде болот. Ошон үчүн биз биринчи тооктун бойнасына, тоок бакканына, тоок сойгон, тоок тазалаган жерлерди көрсөткөнгө өзүбүз кулай келип, бардык да көрдүк. Кудайым берип калса, кийинки этапта анан уй сойгон немеге барабыз. Мына жакка чыккандан кийин жанагы эмесине ыйлайсыздар да, темирине. Темирине, темирине ыйлеп, өзүбүз дайындап, бүт бар. Өзүңүздөр дайындап. Кыскасы мындай ишеничтүү болгону, тоокту да өздөрү чоңойтуп, жетилтирип, союп, туурабы? Анан адал жол менен ар бирине бирден бычак тийгизип, союп, сонун кылып туруп анан бул жакка алып келип, сөөгүнүн этини ажыратып, месировкага салып, бардык кошулмаларını, уйдун эти, ич май, чеснок, дагы перец, приправа деген нерселерин баарын кошуп туруп, даярдап, анан колунан чыгарып, анан сиздердин курсагыңыздарга барат экен да. Бул деген эми бардык процесстен өтүп атат да, өзүңүздөр тазалыгын көзөмөлдөр. Анан тазалык боюнча дагы бир нерсени айта кетсек, мынантип сырткы формаларды кийип, мен киргенде дагы сыртыма кийгизип, сонун кылып туруп мынандай санитариянын эрежелерин сактап атат да. Тазалыктагы күндө ушундай эле таза турат. Бизде азыр реклама болуш үчүн эмес, күндө эле ушундай таза турат. Балдарыбыз күндө ушу таза кийип, ак футболка, анткени биз жана кир көтөрүмдү башка цветти тандаган эмес, акты тандаганбыз, азыр дагы көрөсүздөр, Кудайым буйрса. Анткени бир аз кир болсо билинип калат. Ошон үчүн атайын ак футболкаларды неметип, система этип. Бул жерде эми максат эле баягы адал тамак жеткизүү да элге. Туурабы? Мекендештер, бизди мусулман бир туугандар ушул жерге келип тамактанчу кишилер дагы мындай купулу толуп, жүрөктөн сонун кылып. Эң негизгиси курсагы тоюп кеткенге. Жакшы. Кана жүрүңүздөр, анда астыда бул жакта эми картошка, пияз. Аларын да көрсөтөлү. Бүт баарын билдирип. Кана жүрүңүздөр. Ушул жерде фрукт овощи бар ушул жакта. Овощилер бар, ушул жакта дайын болот. Картошка ал жакта турат, помидор агырсыз бул жакта. Ушул жактан бышы. Бул жер эми овощной цехыбыз ушул жак. Бардык ушул жерде тур алып, бияктан даярдалат экен, заготовкасы. Картошка, пияз, бардык нерсе мына жактан арчылып, тазаланып, жуулуп, андан кийин бул бөлмөгө чыгат экен. Бул бөлмөнүн дагы санитариясы аябай жакшы экен. Мына дымоход вытяжкаларында караңыздар, жып-жылтырак, сонун бойдон турат да. Бул жакта мына бул картошка фри дагы жасалат экен да? Бул ушу шаурмага жасап, шаурманын фриси жасалат экен. Мына катарынан өтө сонун экен да. Эң негизгиси баягы бардык нерсени өзүңүздөр өндүрөт экенсиздер да. Бүт бар ата мекендик чыгарылыш. Өзүбүздүн Кыргызстандан бүт бары
Еттен тартып баарын өзүнүн Кыргызстанда. Бет, баягы эмелери сырттан Казакстан, башка жактан келбейт. Жок. Баардыгы өзүнүн колунан өтүп, буюрса дагы кийинки чыгарылыштарда мынау кошулган этти дагы уйларды кантип союп атат, эмне болуп союп атат, ошол боюнча да кенен мындай процессин көрсөтүп бергенге Алла таала насип кылсын, жакын күндөрдө күтсөңүздөр болот тугандар. Так, жүрүңүздөр анда. Мына ушул жерден чыгып, даярдалып, адал азыктар бул жакта отургуч, коноктору келүүчү залына кандай болуп чыгат, аны дагы бир катар көрүп, ооз тийип сиздерге көрсөтүп берели. Жүрүңүздөр кана. Да, келиңиз бакем. Мына бул жакта шаурмаларыбыз мына ушул жерде жасалат. Ушул жерде уже даярдалат. Бул жакта уже. Каалагандар бул жакка отуруп тамактанат. Отуруп тамактанса да болот. Каалагандар бул жерден собой даярын алып кетет. Алып кетсе да болот. Мына ачык экен бул жагы дагы. Дарегени так түшүнүп алыңыздар. Чүй проспектиси менен Павлова көчөсүнүн кесилишинде бул жакта баарыңыздар жакшы билген Берекет Грант жайгашкан. Мына Берекет Гранттын батыш тарабында эле ушул Чүй проспектисинин кесилишинде. Өтө удобный экен да, ходко жакшы экен. Бул жагынан дагы зданиянын бул жагынан дагы Г формада кеңейип ачылыптыр. Билал Food тестатым ашканасы. Андыктан келип туруңуздар, ушул жерден адал тамактарды жеп туруңуздар. Мынакей азыр лавашка даярдалып, шаурмалар даяр болуп атат. Лаваштарды кайсы жактан өзү даярдалып? Лаваштардагы өзүбүздүн байкелерибиз бар. Кыргызстандан эле. Өзүбүздөн эле. Эч кандай химикат кошулбай эле. Өзүнүн эле мындай эле камыр менен. Жанагы этибиз болсо мына мондай болуп ийинеп, ушундай болуп бышат. Көрдүңүздөрбү? Зыңкылдап кесе берет экен да. Ооба. Мен дагы баягы шаурмист болуп кетсем болот окшойт. Сону мына майдалап, бул жакка даярдалат экен. Кескенде да мондай аппараттарыбыз бар. Атайын балдарга алып эметип беребиз монтип эле. Кыйналбай эле. Ютубта эле болот экен да. Буркубайт. Жытыны караңыздар, ушинтип эле кесип. Бышкан жерлерин кесип, ушинтип эле эметип алабыз. Жакшы экен. Бул баягы мясоровкадан өткөндөн кийин мына бул жерде карасаңыздар, баягы майлары чыгат экен, Муну илгенде да майлар менен, чару майлар менен. Майлар менен сон болот экен да. Жегүүбүз келип кетти. Жүрүңүздөр туугандар, анда сыртка чыгабыз дагы. Дарегин толук түшүнүп алдыңыздар. Чүй проспектиси менен Павлова көчөсүнүн кесилишинде эле Берекет Гранттын батыш тарабында жайгашкан, сыртына Билал Food деп жазылып турат. Анда чыгабыз дагы бир катар мына сыртындагы көрүнүшүн дагы бир катар көрүп коюңуздар, анан кирип сиздерге мына ушул адал эт кошулмалары менен жасалган азыктарына бир ооз тийип көрсөтөбүз. Билал Food кесилиши бул жакта Берекет Грант үйдө тарабында Киев көчөсү менен ушул Павлова көчөсүнүн кесилиши. Бул жагы болсо Павлова жагындагысы, азыр Чүй жагы да бар. Ал жакта дагы бар. Ал жакта дагы көрсөтөбүз. Атакул баке жана 7 ай мурун тартып кеткен жагы. Ал жакта жүрүңүздөр. 8 ай болуп калыптыр, Ана жүрүңүздөр. Ушундай эле бара берели, Ооба. Бар. Так, бар көрүп коелу. Мына ал жактан карасаңыздар, светофор жак. Бул жакты баарыңыздар эле жакшы билесиздер, туугандар. Студенттер болобу, чоң ата-энелер болобу, балага караңыздар менен деле түздөн түз келсеңиздер болот ушул жерге. Экинчиси мына бул жагында экен да. Мына. Мынакей. Бул экинчи филиал. Бул жагында бир катар сиздерге чейин кирип көрүп өзүбүз маалымат алып чыктык. Карап чыктык. Ичине кирсеңиздер кенен орундуктары бар. Бул жактан да кухнясы мына ал жагынан көрсөтөйүн. Мынакей. Бул жагынан даярдалып чыгат экен да. Тамак астынан. Эт даярдалып бышып атат. Ресепшн кассасы бул жагында кенен отургучтары бар экен. Бир 7-8 стол бар экен да бул жакта. Бул жагында мына. Шаурмалардын түр-түрү бар экен да. Канча бир 6 тамакты алып келип азыр ошондо? Мына азыр бул 6 түрү бар. Шаурма жөнөкөй, чоң, кички. Классика, классикада бан запеченный деп коет. Духовкага салынат, күнжүт менен бул да чоң, кички. Гамбургер, анан нан-бургер. Ар бир шаурмага анан мондай ачууларды беребиз. Халапеньо деп коет да. Аябай жакшы сочетание. Мындай аппетитиң ачылат да. Халапеньо менен десеңчи. Анан менюларында ушул 6 учу. 6 эле бар. Бул жакта менюсу дагы турат экен. Экран астынан бир катар көрүп алсаңыздар болот. Баалары шаурма классическая 220 сом, мини запеченная 220 сом, шаурма запеченная 200 сом болуп баардык менюсунда жазылып турат. Андан сырткары бул жагында муздаткычы бар. Суусундуктардын түрүнөн алып ушул жерде ичип
келіп құрсағыңыздарды тойғызып адал тамақпенен тамақтанып кетсеңіздер болады. Эми туугандарым, ар бирибиз эле эмне жеп атабыз, эмне ичип атабыз, ошол нерсени адал жол менен жасалдыбы же болбосо адалдыкка дал келбей калабы, ага бир жакшы кызык койгонубуз жакшы да негизи. Анан жанагы кээ бир жерлерге барсаң күмөндүү жерлер болуп калышы мүмкүн. Мисалы эти продукциялар баары адал болгону менен ошонун жасалуу жолу, процесстери, санитария жактары каралбай калышы мүмкүн да. Андыктан көзүңүздөр жеткирип, купулуңуздарды толтуруп эле түздөн-түз ушул Bilal Food тест тартым ашканасына келе бересиздер. Иштөө графиги 24 саат бою 24 саат иштейбиз. 24 саат бою иштейт экен. Келиңиздер, анда биз ооз тээли дагы сиздерге даамын айтып, андан кийин коштошойлу сиздер. Бисмилла. Бул классика мини шаурма. Классика мини шаурма. Кана келсеңиздер жакыныраак. Этинин дагымы башкача экен да. Шашпай, жакшы кылып бышырып, балдарыбыз дагы аябай такшалган балдар. Азыр ушул шаурманы жеп жатып, жанакы бойнига барып, өзүм кармап, бычакка салып берген тооктун этин жегендей эле болдум да. Бардык процессти көрсөтүп бердик. Ушул Bilal Food тест тартым ашканасына түздөн-түз келе бериңиздер. Биз дагы толугу менен көрсөтүп, процесстери менен тааныштырып, сизге буюрса Алла таала мырзыңызды кенен кылсын. Ушул жерди дагы да өнүктүрүп, бир эле ушул жерде эмес, Бишкектин дагы булуң бурчтарына, башка жерлерге дагы ушул Bilal Food'тун филиалдарын ачып, биздин Бишкек шаарынын тургундарын, конокторун, жалпы эле мекендештерди ушул адал тамак менен азыктандырып жүрө беребиз. Сиздерге да чоң рахмат. Ушунча убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн. Кудайым буйрса эми мунусуна тоокту, бойнасына кантип багылат, союлат баарын тарттык. Эми кудайым буйрса кийинки кадамыбыз уйду. Буйрса. Кудайым буйрса уйду кантип Уйду деле союбуз. көрсөтүп беребиз. Кудайым буйруп калса. Келиңиздер, ушул жерден жолугушабыз.